Кадамжай шаарындагы Ромашка балдар бакчасы учурда 10 күндүк аралыктан иштөөгө өткөн. Анын себеби балдар арасында сасык тумоо учурлары көбөйгөндүктөн балдар бакчасы 10 күнгө карантинге жабылган. Сад закрылся на карантин в связи со вспышкой гриппа. У нас всего 110. Тилекке каршы биздин балдар бакчабыз карантинге байланыштуу убактылуу жабылды. Анткени сасык тумоо кескин көбөйүп кеткен болчу. Жалпысынан 110 бала тарбияланып келген. Бирок балдар арасында ооругандар көп болду. 10 декабрдан кадимкидей тартипте кайрадан жумушка кайтабыз деп турабыз. Так что надеемся и ждем, что 10 декабря все детки выйдут, и мы будем нормально работать в обычном хорошем режиме. Расмий маалыматка караганда 24 ноябрдан 30 ноябрга чейин Кыргызстандын аймагында 36 миңдей кишиден курч респиратордук вирустук инфекцияларга жана сасык тумоо аныкталган. Ооруга кабылгандардын 70% 14 жашка чейинки балдар болгон. Оору Кадамжай районунда да көбөйгөндүктөн 12 балдар бакчасы карантинге жабылгандыгын райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы билдирди. Айтымында 25 ноябрдан 2 декабрга чейин дагы башка 3 балдар бакчасы окуу тарбия иштерин онлайн форматка өтүп, учурда кайрадан офлайн режиминде иштеп жатат. Бүгүнкү күндө Кадамжай райондук билим берүү бөлүмү тарабынан сасык тумоонун күчөшүнө карата мектепке чейинки билим берүү мекемелерин карантинге чыгарып атабыз. Буга негиз ошо санэпидстанция менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Мектеп жана мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин жетекчилеринен маалыматты алып атабыз. Өзүбүз дагы биздин кызматкерлер барып мониторинг жүргүзүп атат. 25 ноябрдан башталган Тамаша Кутордо Колосок Мээрим Чабай балдар бакчасы карантинге чыгып, бүгүнкү күндө кадимкидей иштер жүргүзүшүп атат. Ачылган. Мындан сырткары Расинка балдар бакчасында 2 тайпа карантинге чыкты. Бул 28 ноябрда, анан кийинки күндөрдө кичине күчөйгөнсүп 2 декабрь күнү 12 балдар бакчасы карантинге чыкты. Алтын Уя Көн, Ак Пейил, Ак Шоола, Гүлдесте, Келечек Күн Нуру, Баластан Окуна, Шүйдүрүм, Ромашка Кадамжай, Гөлү Каражагач, Байчечекей, Айдай жана Айденек балдар бакчалары бүгүнкү күндө карантинде. Мындан сырткары дагы кээ бир класстарда мектептердин кээ бир класстарын гана карантинге чыгардык. Булар азыр окууну онлайн режимде өткөрүп атат. Карантиндин мөөнөтү 1 жума. 1 жумадан кийин дагы кайра мониторинг жүргүзөбүз. Эгерде талапка жооп берсе, кайра өз ишмердүүлүктөрүнү бала бакчада улантышат. Мындан сырткары район боюнча айрым мектептердеги класстарда да сасык тумоого байланыштуу окуучулардын сабакка катышуусу 30% түзгөндүктөн аралыктан окуу тартибине өткөндөр бардыгын кошумчалады. Акыркы суткада Кадамжай районунда райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборуна 357 жаран сасык тумоо болуп кайрылган. Алардын 59-у мектеп жашындагы балдар болсо, ал эми 122-си 5 жашка чейинки балдар. Ноябрь айынын акыркы суткасында 991 бейтап кайрылган. Дарыгерлер сасык тумоонун кайрадан күчөп жаткандыгын белгилешет. Күндөн күнгө сасык тумоо оорусу өтө көп болуп келип атат. Бүгүн мен ушул убакка чейин 9 адамды прием кылдым. Эми анын ичинен 3 документи жок келиптир. Ошондо 12 адам прием кылсам, 12-нин ичинен уже 6 сасык тумоо менен келди. Ичинде чоңу да бар, чоң адамдар дагы, и балдар дагы бар. Независимо от возраста бардыгы тең келип атат азыр. Анан бул сасык тумоонун айырмасы жылга мынчалык болчу эмес, көбү кусуп келип атат. Акырын көбөйө баштады. Азыр мына 5 болуп аткан болсо, күнүгө жок дегенде ошо прием кылганын ичинен 50-60% сасык тумоо менен келип атат. Эми арасында баягы профилактика келгендер да бар. Канча адам кабыл аласың ошол күн сайын бир? Күн сайын кечээ, например, 27 адам прием кылдым. Ошонун канчасы сасык? 27ден 8-и эме болуп келди, чистый ОРЗ болуп келди, ошо тумоо менен келишти. Кадамжай райондор аралык оорулардын алдын алуу борборунун башкы дарыгери Авазбек Балтабаев да оору көбөйүп жаткандыгына токтолуп, айрым билим берүү мекемелерине чектөөлөрдү киргизүү боюнча сунуштар берилгендигин баса белгиледи. Бүгүнкү күндө ушул сасык тумоонун жана ошо грипп ооруларынын көбөйүп байланыштуу жалпы билим берүү мекемелеринде, мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде чектөөлөр киргизилип атат. Чектөөлөрдүн негизги максаты ушул оорулардын тарап кетпеши.
ага негиз болуп коомдун саламаттык сактоо мыйзамы эсептелинет. Биз тараптан райондук билим берүү бөлүмүнө тапшырма берилет. 30% ашкандан кийин аралыктан окутууга жөнөтүлсүн деген. Бүгүнкү күндө 15 балдар бакчасы жабылган, алардын 3-өө кайра ачылды. Ал эми мектептерде болсо мектеп толугу менен эмес, кайсы класстарда көп катталган болсо ошолор аралыктан окууга өткөрүлүп атат. Азыркы күндө грипп, сасык тумоо бүт республикадагыдай эле бизде дагы төмөндөй баштады. Дарыгерлер сасык тумоонун белгилери көбүнчө кусуу, табиттин жоктугу жана жогорку дене табы менен катталууда дешет. Андыктан сасык тумоону жоктуруп албоо үчүн коомдук жайларда бет кап колдонуу сунушталат. Алтынай Шабизинова, жаңылыктар.